Кыргызстандын ишке орноштуруу кызматында 90.800 адам каттоодо туруп, анын 70.100 адамынын расмий жумушсуз деген макамы бар. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүстүрүү министри Улукбек Кочкоров маалымат жыйынында билдирди. Учурда өлкө боюнча ишке жарамдуу калктын 2,5 миллион кишинин 2,8%-нын жумушсуздар түзөт. Ишке орноштуруу кызматтарына жарыяланган жумушсуздардын орундарынын саны 24.400 түзгөн. Алардын ичинде жумушчу кесипти суроо талаптар көп болгон. Тилекке каршы 5200 орун бош калган. Бир орунга 19 киши талапкер болгон, деди министр. Жыл башынан тарта ишке орноштурулган. Nazar News. Биздин мушкер кыз Валентина Шевченко Аяз атанын кийимин кийип алган. UFC чемпиону Валентина Шевченко күйөрмандарын англис, испан, орус жана кыргыз тилинде жаңы жылы менен куттуктады. Happy New Year! Feliz Año Nuevo! С Новым годом! Жаңы жылыңыздар менен! Кыргызстанда желим баштыкка тыюу салуу сунушталды. Сиз колдойсузбу? Кыргыз өкмөтү полиэтилен баштыктарды жана желим идиштерди колдонууга тыюу салуу боюнча маселени карап көрүүнү сунуштап жатканы Жогорку Кеңештин сайтында жарыяланды. Буга чейин парламент депутаты желим баштык жана идиштерди Ысык көлүнүн аймагына алып кирүүгө жана колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан болчу. Андан кийин өкмөт мыйзам долбооруна өлкө боюнча тыюу салуу сунушун жолдогон. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкектен күн сайын 500 тоннанын тегерегине таштаны чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштанын 40%-ын полиэтилендер буюмдары түзөт. Коомчулукта бул маселени колдоого алып жаткан буга чейинки жалпыга маалымат каражаттары маалыматтарда маалым болгон. Желим баштыктар жылга чейин чиребей турганда изилденген. $1 миллион бааланып, бирок сатылбаган айтылуу Барон аттуу тулпар бүгүн 29 декабрда Бишкектин четиндеги Манас айылындагы Аламан улакта мерт кетти. Бул туурасында Facebook колдонуучусу Бексултан Тайыров бул фотолор менен бөлүшкөн. Россияда мамдума мигрант айдоочуларды тыят. Орусиядагы мигранттарга такси кызматында иштөөгө тыюу салынат. Мамдумада такси кызматында чет өлкөлүктөрдүн айдоочу болуп иштегенине тыюу салынган мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Долбоордун авторлорунун бири Единая Россия партиясынын депутаты Евгений Москвичев документке дагы кошумча өзгөртүүлөр киргизилерин айтты. 13 декабрда биринчи окуудан өткөн бул долбоор 2019 жылы кабыл алынышы мүмкүн. Мыйзам долбоордун азыркы үлгүсү боюнча Орусиянын аймагында такси кызматында орус паспорту барлар гана айдоочу болуп иштей алат. Буга кошумча коомдук транспорт менен жүк ташып иштеген айдоочуларга, автоунааларга өкмөттүк көзөмөл күчөтүлөт. Мындай кабар майрам алдында Орусияда иштеген мекендештерди санага салды. Коомдук ишмер Толкунбай Ахматов бул мыйзам кабыл алынса 100 миңге чукул мигрант айдоочулар үй бүлөсү менен кыйналаарын эскертти. Москвадагы таксисттердин WhatsApp тобунда эле 1000 адам бар. Мыйзам кабыл алынса бир гана таксиде иштегендер эмес, башка жүк ташыган коомдук транспорт айдагандарга да таасир этет. Таксисттердин баары насыя алган, үйү бала чакасы бар. Кыргыз өкмөтү жумуш менен камсыздай албагандан кийин дагы сүйлөшүп жеңилдик алып бериши керек. Антейин десең, Кыргызстандан 11-классты эми бүткөндөр айдоочулук күбөлүк менен келип, автоунаа минсе эле көйрөңдөп кетип жатпайбы? Бирок азыр мыйзам кабыл алына электе бул кыргызстандыктарга тиешелүү эмес деген кептер да чыгып жатат. Кабыл алынса бизге деле кесепете тиет деген оюн билдирген Азаттык.